Саламатсыздарбы, бүгүн биз форма түзөбүз. Ошо форманы кантип түзүү жолдорунан бирсине көрүп чыгабыз. Аны эмес өзүбүздүн эле Breakfast'ке кирип, биз мына MyWeb'ти эле кайра орнотуп алабыз. Практикада иштебейбиз бүгүн. MyWeb'те ошол папка койдон могул Breakfast'ке ушул бойдон алып келип могул жака таштасаңыздар ушуну чыгарып берет. Эми биз жаңы неме ачабыз, индекс ачышыбыз керек. Бул жака монтип же болбосо form.html деп ачыңыздар. Form.html деп ачып даярдап койдум эле, убакытты кетирбеш үчүн. Эми бул жака скелетин түзөбүз сайттын. Мен скелетин түзүп алдым. Сиздер колдо эле жазыңыздар, удобный болуш үчүн. Эми могу калган катканын жазайлы. Body Body'den bizde çabuk kod HTML var. HTML var. Emin biz body'nin içine жазабыз. Birinci жазабыз h1 менен içine oldıra şurlayın. Size удобный болушуна. Так, h1 менен тема коебуз. h1 менен тема коюп алайлы. Так, форма эле деп жазайлы. Форма деп жазып турат бул жагынан. И бул жерге биз класс менен бере алабыз. Класс. Бул жерге биз title мурунку эле немени колдонобуз. Title'ды колдонобуз. Эми текшерип көрөбүз. Ctrl S и MyWeb'ten form бөлүмүн ачып алабыз. Бизде форма деген уже бөлүм уже ачылды. Title бизде ортого кое алганбыз бизде. CSS'те негизи title деп жазсаң ушул ортого түшүрүп берет. Так, стилден эми биз тайтлыбызды көрүп алабыз. Бир сыйра просто эгерде сиздерде ортого болбой жатса, ушул жерден көрөбүз. Мынакей тайтлда барга. Text Legend'de center деп коюлган. Ошол эле бөлүм. Эгерде сизде title эмес, бир башка бир форма болгон болсо, муну text legend center кылып коюп алсаңыздар ортого жылат. Так, эми биз жаңы бөлүм ачабыз. Биз div кылып ачыбыз керек. Div'тен div кылып ачып алабыз. Diff'ибизди кичине төмөн көчүрөбүз дагы. Diff'ибизди төмөн көчүрүп, бул div'ке биз класс бере алабыз дагы. Бул жака form деп жазабыз. Form. Бизге форма болуш керек да. Form. Formumuzu киргизип алдык. Эми андан тышкары жаңы чек. Бул готовый эле формду өзүн эле түшүрүп алабыз. Жаңы чек менен ачып туруп, жөн эле form. Form жазабыз. Андан кийин action и bunun içinde решетка слэштен кийин методдон кийин post. Буну программисттер өздөрү түшүнөт, сиздер дагы барып түшүнүп каласыздар. Биз форма түзүп алдык, мынакей. Биз формабызды ушундай бир бөлүмдө түзүп алдык. Так, эми биздин формабыз даяр. Мына бөлүмдөр кичине бизде формабыз даяр. Формабызда post бар, form бар. Эми бизде ушул форманын ичине биз жаңы нерселерди түзүп баштайбыз. Эми биринчиден бизге так, биз эми бул жерге жаңы бир бөлүм ачайлы. Бул жерге биз input жаңы бөлүмдө input class. Будан класс бере алабыз. Input class. Класска form input и form inputка type'ка text деп жазабыз. Ушундай өзүнүн бир бөлүм ачыш үчүн ушуну жазыш керек. Эгерде могу классты пока что жазбай турайлы, сиздердин башыңыздар адашып кетпеш үчүн просто input type text деп жазабыз. Texттен кийин name'ге дагы name. Name'ден кийин ушундай бир өзүнчө бир код бар. Placeholder деген бөлүм бар. Placeholder бул жерге примерно ваше имя дейли. Так, ваше. Же болбосо муну жазбай туруп эле аз көрөлүчү, сохранить этип көрөлүчү. Так, муну кодду жабабыз. Кодду жаап туруп эми текшеребиз.
Bizde forma dayar boldu. Неге? Ушундай bir forma dayar boldu bizde. Бул жерде эми биз азыр ичине монун ичине не жазышыбыз керек? Ваше имя деп. Эми мындай чыкканда атын сурап атат да. Ваше имя. Имя. Эми сарайын этебиз дагы, текшерип көрөбүз. Неге? Ваше имя деп бул артынан уже артынан чыгып калды да, мындай айтканда кичинекей бир форма чыгып калат ушундай жардамчы. Мисалы, ваше имя, мисалы Данияр. И ушинтип жазып кете беребиз болжандан толтуруп. Андан кийин эми бизге инпутубуз бар. Ваше имя деп жазып алдык. Эми биз ваше email'дан жазышыбыз керек. Email жазыш үчүн дагы ушундай түзөбүз. Бирок эми биз азыр класс могул жерге бере алайлы. Input'ка класс беребиз. Себеби биз азыр кичине эмени тууралашыбыз керек да. Бөлүмдүчү. Класс. Класска form input деп. Form input. Form input. Ошондой эле мына post бар бул жерде. Posттон кийин, кстати, мисалы азыр мен мону алып туруп көрөйүн да, примерно дагы бир input түшүрөйүн да. Дагы бир input түшүрдүк. Эми көрөбүз. Бул жерде азыр бизде экөө пайда болуш керек. Неке экөө пайда болду. Бирок карап көрсөңүздөр, биз мынабул экинчи бөлүмгө түшүш керек да. Бул жаккачы биз бул жакка түшүрүш үчүн биз сөзсүз түрдө div менен колдонобуз. Div болбосо бул алдына түшпөйт, жаңы strike пайда болбойт. Биз divди аябай эле жакшы түшүндүк, себеби бизге div дайым жардам берет. Так, алдыга түшүрүш үчүн бул жерге биринчиге div колдонобуз. Экинчи divди бул жерге алып түшүрөбүз. Мына бул биринчиники да. Мону да алып алайын, силерге башыңыздар кичине айланбаш үчүн. Бул биринчи divге биз form бугадан класс бере алабыз. Form, себеби буларды тууралашыбыз керек да, ошого эмени коюп атабыз. Класста form group. Form group. Уже бизде div бар, эми текшерип көрөбүз. Неке, биринчи уже экинчиге түштү. Бирок мына экөөнүн айырмасы экөө өтө эле жакын болуп калды. Ошондуктан биз азыр буларды тууралайбыз. Буга да div бере алабыз. Именно ушул эле div экинчиге дагы. И могул divди дагы алып бул жанына коебуз. Так. И экинчи div дагы жабылды. Так, form group бар. Бирок бизде мына экинчибиз ваше имя эмес, ваше email болуш керек эле. Ваше email. Ну, email'ны сурайт да. Email болуш керек. Анан бул жерде type'ка биз могу текст эмес, биз бул жерге email'ды жазышыбыз керек. Ошого биз email бөлүмүн калтырабыз. Ушундай. Email калтырабыз. Эми CSS'ке киребиз. CSS'ке кирип, стилге кирип, биз бул жака жаңы неме калтырып кетели. Комментарий силерге мындайраак болуш үчүн мындай бөлүмдө жазайын, силерге удобный болуш үчүн. Так. Комментария бөлүмүн калтырабыз. Бул жерге форма деле. Себеби форма болуп атат да. Форма. Так, эми биз формабыздан биринчи очурда биз форманын өзүн туруп алайлы. Так, бизде форма деген бөлүм бар. Мынеке, биз азыр ушуну өзүн алып алайлы. Так, точка форма. Form. И бул жерге биз widget немели чоңдугу widget 600 пиксель. 600 пиксель. Ал эми pagentке 20 пиксель. 20 пиксель. 20 пиксель. Эми формабыз margin авто кылайлы. Эми текшерип көрөбүз. Бизде формабыз азыр өзүн, бул жерде форманын өзүн туруп алыш керек экен. Уже формабыз уже турланды. Бул жерге азыр биз артына belly font кылып, буну ичине дагынам турулашыбыз керек. Азыр биз ортого жылдырып алдык widget менен и page менен. Эми background color берип, артын belly'га боеп алайлы форманын өзүнө. Background color. Belly цвет ушундай. 3F эми көрөбүз. Мына, артына belly font и мындан туруп алдык, бирок мынаны кичине экөөнүн айырмасы кичине ажыратып алышыбыз керек да. Могул эки неме турат го, форма турат го, ошону кичине ажыратып алыш керек. Так, бизге ал үчүн
Биз эми форма групп мына ушуну турлайбыз кийинкилерин. Так. CSS-ке кирип, так. Onun için bunları kılayın, sizlere udumlu oluşun. Так, точка, form group и эми ушудан иштейбиз. Merge менен турлайбыз. Merging bottom менен, merging bottom 15 piksel. 15 piksel эми текшерип көрөбүз 15 pikselде. Бул кичине экөөнүн немесин аралыгын чоңойтуп алдык. Эми form input'tan дагы турлашыбыз керек. Form input аз көрүп алабыз. Form input, form input булдан уже класска берилип турат. Ар бирине турлаш керек. Эми дагы точка менен form input и буга биз pageant 5 piksel эмелиги. Ал эми дагы эми текшерип көрөлүчү кандай формага келиптир. Чоңойтуп алдык, неме менен форма менен. Эгерде муну биз 10 пиксель кыла турган болсок, инпуттун өзүн бул азыр мына чоңоюш керек. Мына. Дагынан уже чоңойду. Биз пока что 10 эмес, бир где-то 8 кылып тура береличи, 8 пиксель. 8 пиксель эми алдына жанагындай свет менен чарайлы бордерди өтө жакшы түшүнүп калдык. Бордерге 1 пиксель беребиз. Жасайлы эми solid колдонобуз буга деле. И свет 000 болуп туруп, эми текшерип көрөлү. Мынакей. Бул жана биз свет берип алдык, бул өзүнчө бир чызык жадаган бөлүм калтырып алдык, ваше имя, ваше email сурап атат алдына автомат түрдө. Эми жаңы форма түзүп кетели эми. Форма input div'тен отдельно ачылган мынакей. Мынанын ичиндеги ушул бөлүм болуп эсептелинет. Эми биз телефон номер ушуну эле кайра эле копировать этебиз убакытты коротпош үчүн. Эми тагын таштап туруп, бул жерге ваше email эмес, ваше телефон дейли. Жөн эле ваш телефон дейли. Ваш телефон. Ваш телефон. Бул type'ка болсо tel деп жазышыбыз керек. Бунун өзүнүн ушундай бир структурасы бар да. Эгерде биз буну tel эмес, жөн эле текст деп жазсак да болот бул жака. Бул жака чыгарып берет, экөөнүн айырмасы жок. Бирок мынага ваш телефонго. Просто бул жака кийин эгерде телефонный версияда колдонсо жалаң бул жака цифралар чыгат да. Тексттер эмес. Ошол жагы бизге өтө пайдалуу болот. Ошон үчүн type'ка сөзсүз түрдө tel деп коебуз. Name'ге дагы tel деп койсок болот бул жерге. Name'ге аз көрөбүз. Эч кандай эмеси жок, бирок только цифра менен бул жака иштейбиз, Так, эми биз кийинки бөлүмүбүз бул жерде team эмес, name эле болуп кала берсин аты, пока что. Буну өзгөртпөй турабыз. Бул только type менен иштеп атабыз. Type'да text бар, email бар и tel бар, Окей. Эми кийинки формабыз кайра эле ушуну эле копировать этебиз. Биз эч убакыттан коротпойбуз. Биз болгону классты түзүп алдык, башка нерселерди түзүп алдык. Болгону эми ушунун жардамы менен түзүп кетебиз. Эми кийинкибиз бизге паспорт неме болуш керек? Паспорт бул пароль болуш керек. Пароль менен иштешибиз керек. Бул жерге мисалы ваш жөн эле ваш эмес, придумайте пароль. Пароль ойлоп табыңыз, Придумайте пароль. Придумайте пароль, аз көрөбүз. Ваше имя админ, ваше такое, ваш телефон номер туда. Ал эми пароль, биздин паролубуз бул жерде көрүнүп калып атат да, мынакей. Бул негизи өзү билесиздер, бул жерде жылдызча болуп өзүнүн жазган паролдорубуз көрүнбөш керек. Так, анын үчүн биз бул жерге type эмес, могу telдин ордуна биз паспорт деген бөлүмдү колдонобуз. Паспорт. Бунун өзүнүн эмеси бар, адайын паспорт. Эми иштеп көрөлүчү. Мына биздин жазган коддорубуз ушундай немеде көрүнбөй турат. Мисалы 1 2 3 4 5 6 7 8 ушундай скрытый кылып чыгарып берет. Бул жерге сөзсүз түрдө паспорт деп бөлүм коебуз. Ал эми бул паспортту кийинки name'ге дагы коюп көрөлү. Бизге защита болуш үчүн, Окей. Так. Придумайте пароль, телефон номер, ушундай и өтө сонун. Так, паролду түзүп алдык. Эми калган жерлерин дагы азыр карап бир сыра оңдоп чыгабыз. Эми кайрадан эле бул жагына дагы алдына бир чоңураак бир текст жаза турган болсок, мисалы биз ал жака дагы бир жаңы
форма ачылышыбыз керек бул жака. Мисалы, мен азыр могу форм групптун өзүн эле готовый эле алып турайын. Эч эмес болсом, ушул бойдон алайын. Не болбош үчүнчү, убакыттан кетирбеш үчүн ушул бойдон жазып туруп, эми ичиндегини алып салам. Пока что бул бизге керек эмес ичиндеги. Мына ушул калды, форм групп калды. Эми биз ушул форм групптун ичине жаңы бир тег менен жазабыз. Бул жерге мисалы text a жазабыз. Эми ушунун ичине text a'нын ичине жаңы бир код жазып алабыз. Бул жака кичине чурулайлы. Так, силерге удобный көрүнүп окшойт деп ойлойм, Так, эми буга биз класс беребиз өзүнө. Класс form text a form text a рахмат, ичпейт элем. Form text a эми text a'га так, бул жерине name деп жазабыз. Name text керек бизге. Text болуш керек. Эми иштетип көрөлүчү примерно. Так, a көрөбүз. Бизге ушундай бир бөлүм чыгарып берди. Биз бул бөлүмгө каалаганча текст жазсак болот. Каалашыбызча. Чоң рахмат. Бул жака биз өз каалашыбызча текст жазсак болот. Бирок биз азыр могу тексттин эмесинин ичине размерин ичине чоңойтушубуз керек. Бир ушундай бир формага келтирсек өзүбүзгө удобный болот. Ал үчүн биз класстан пайдаланабыз. Башта биз муну толук жазып өтөлү. Тексттен кийин эми биз plus placeholder'га ичине жазып өтөт. Onus деп ойлойчу. Onus деп көрөлү. Placeholder'га эми көрөлү. Эми текшерип көрөбүз. Так, onus дегенибиз эмне чыкпады? Onus дегенибиз чыкпады. Так, текст жаздык, form текст жаздык, текст a бар бул жерде. Так, бизден адашты. Form текст a. Name бар, текст бар, сакалдар onus. Так, хорошо. Азыр биз мунун өзүн берке CSS менен иштеп турайлы. CSS'ке бир салып көрөлү. Так, стилге отдельно дагы бир бөлүм ачып туруп, точка. Так, form text area widget чоңдугу widgetке 200 пиксель. Ал эми высотасы height-ке 150 пиксель. Padding'ке 5 пиксель. Так, эми иштетип көрөлүчү. Так. Форма. Так, бул жагы уже чоңойтуп алдык, 200 150 кылып через стиль аркылуу чоңойтуп алдык. Так, өтө сонун. Так, көрөлү өзүнүн размери. Биз ушунча алып чоңойтуп алыппыз. Эми биз буга дагы кошумча мисалы, мына бордерди дагы ушул жака алып келсек болот, Бордердин өзүн дагы ушул жака коебуз. Бордер эмне ушул бойдон эле иштей берсин. Эми көрөлүчү. Бул жагында уже кара кылып коюп алдык. Эми ушундай эле бизге эң башына body'деги мына тексттерди дагы керек да, мына font family дагы мисалы ушул жака эгерде бул жака салынбаса, бул өзүнүн эмеси менен иштеп калат. Ошого ушул бөлүмдө иштеткенде жакшы. Font family'га колдонуу эми form input'ка деле ушул жака колдонсок болот. Font family дагы font size шрифттердин чоңдугу бизде font size эмне ушуну эле алып туруп где form input'ка текст керек да. Так, font size'га 15 пиксель кылып коелу. Мына текст өтө эле чоң болуп калбаш керек. Эми бул form тексттерге дагы font size'га да 15 пиксель. Эми иштетип көрөлүчү кандай бир форма келди. Мына бул ичиндеги тамгаларыбыз чоңоюп, бизге уже көрүнүктүү болуп, неме болуп калды, удобный болду. Так, анан биз дагы бир жерден жана хата кетириппиз. Биз мына формда мисалы
бул жерге email болуш керек. Анан мынау text name эле болот. Мынау email, мынау name'ге дагы email болуш керек. Мен адашып name'де эле калып калдым бул жерде. Бул tel болсо, бул жагы деле tel болуш керек. Name'дики tel болуш керек. Бул паспорт именно өзүнүкү, паспорттуку. Так, биз түзүп алдык. Эми биз бул жагыбызга мисалы так, биз эми мына форма, мисалы ваше имя дегенди биз могул жана чыгарышыбыз керек, жаныначы. Ичине эмес, жанына дагы чыгара турган бир код жазабыз азыр биз. Diff'тин ичине, form group'тун ичине, мисалы могул жерге жаңы бир код жазабыз. Жаңы код жазышыбыз керек. Жаңы кодко мисалы label менен түзөбүз. Жаңы label деп, label. Ушуна label түзүп алдык. Эми labelдын ичине бул жагына for деп жазабыз. For ал эми бул жерине болсо ваше имя. Мынаны эле, мынакей, ваше имяны алып туруп for labelдын ичине колдонобуз да, мынаны өчүрүп көрөбүз. Placeholder'дечи, потому что бунун уже бизге кереги жок. Placeholder'дын эми сохранить этип көрөлүчү. Мынакей, ваше имя деп чыкты. Бирок биз ваше имя дегенди басканыбызда бул жака автомат түрдө бул жака келип калыш керек эле. Ал үчүн бизге через ID аркылуу башкарабыз. Так, биз могул name'ге ушул жерине биз ID-нин жардамы менен колдонобуз. ID бул жерге input деп жазабыз. Input и могул жерде name, мынакей, бул аты name. Name'ники да. Так, bizde name, бул жерде name и бунун ичи name деген белги берет. Биз бул жерге name деп жазабыз. Именно ушунуку да мынакей text бар, name бар. Элем кийинкилер болсо да type email и email'ды ушинтип колдонобуз. Эгерде жаза турган болсок, input name деп кооператив этебиз дагы. Мына for'го биз жана for деп жазат го, ушул жерге колдонобуз. Мынакей for input name. Уже болду. Биз уже жазып алдык. Эми текшерип көрөбүз. Мына бир сөздү көрөбүз. Label for input ваше имя. Бул жерге жана placeholder'ды өчүрүп туруп эле общий эле. Бул жерге ID менен input name. Мынанын өзүн ID'ге улап алдык. Эми текшерип көрөбүз. Ваше имя дегенде бассам, бул жага уже автомат түрдө мына текст мында отуруп ваше имяны бассам и бул жага түшүрүп берет. Ал эми биз мына ваше имя дегенди алдына түшүрүп, ваше имя деген үстүнө туруш керек да. Башына туруш керек. Ал үчүн биз класска киребиз, стилге кирип туруп эле биз form input'тун өзүн эле мына жерге эле display кылып туруп ар бир неме блок менен чыгыш керек да, ошого блок деп коебуз. Эми текшерип көрөбүз. Мынакей, ваше имя бассам, уже автомат бул жака түшүрүп атат. Ваше имя. И ушинтип через ID аркылуу коюп алдык. Так, эми биз дагы бизге жаңы тег керек. Жаңы тег керек болуш үчүн биз мына эң алдына ушул жерге дагы бир div жазып алабыз. Биз азыр ушул бойдон алып турайлы. Мен ушул бойдон алып туруп жерге таштайбыз да, могул ичиндегини алып салабыз. Ичинде керек эмеспиз. Азыр эми жаңы тег менен иштейбиз. Так, жаңы тег менен иштеш үчүн эми бунун ичине биз select деп ачып алабыз. Бул жерге select. Мынакей select'тин ичине так, select'тин ичине дагы треугольник менен ocean деп ачып алабыз. Примерно бул жерге osh дейли. Так, бунун ичине биз osh дейбиз. Ушуну эле кооператив этип туруп эле, ошонун өзүнө эле кайра эле select бар и div бар, мынакей. Өзүнө эле ушинтип кете берет. Мисалы osh batken бул жагы чүй дейли. Примерно ушинтип 7-8ди ушинтип жазсаңар болот. Эми көрөбүз. Мына div бар, эми select колдондук и ocean ичине ушул колдондук. Эми текшерип көрөбүз. Мынакей, ушуна бир бөлүм чыгарды. Атын жазды, ваше имясын, emailин жазды, телефон номерин жазды,
паролун придумать этти. Бул жак болсо о себе сиздер жазып бериңер, мен да ушул жерде кичине мына уже чыгып тур, у нас биз жөнүндө. Ушинтип жазса дагы болот. Ичине придумайте пароль, ваш имянын ичинде жок. Ош бул жерге өзү бирөөсүн тандайт. Мисалы туулган, мисалы бул жерге жазып койсоңор болот. Где родился? Мисалы мен Баткенде, же болбосо Чүйдө, же болбосо Ошто деп туруп, ушундай бир выбор тандап койсок болот экен,